Assalamu alaikum айымдар, сонун ашканага кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен пончик кекс жасайбыз. Жасалуу жолу өтө оңой. Карасаңыздар, таамы сонун. Видеону аягына чейин көрүп, лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Эң алгач бизге мына ушундай un, айран, крандагы эле суу, сахар, көптүргүч, жумуртка, өсүмдүк майы керек болот. Канча граммдан керектигин видеонун түбүнө калтырамын. Бош идишибизге жумурткабызды, сахарыбызды салып 2-3 минутта миксерлейбиз. Эгерде миксериңиздер жок болсо, анда сиздер кашык менен 5 минуттага чейин аралаштырсаңыздар болот. Аралаштырып болуп, айраныбызды куябыз. Айрандын үстүнө көптүргүчтү салабыз. Ошондо жакшыраак көбөт. Бир аз миксерлеп туруп, жанагы крандан алган суубузду куябыз. Артынан эле майыбызды куюп, дагы бир аз миксерлеп алабыз. Эң акырында унду саласыздар. Ундун баарын салсаңыздар дагы болот. Кааласаңыздар жарымын салыңыздар. Жакшылап миксерлеп бөлтөктөрүн кетиресиздер. Эгерде миксер болбогон болсо, анда кашык менен деле бөлтөгүн кетирсеңиздер болот. Болгону бир аз убакытты көбүрөөк талап кылат. Мына ушинтип четтерин чоңултуп алабыз. Буну 5-10 минуттага тыныктырабыз. Духовканын идишине пончиктердин калыбын салабыз, дагы аны майлап алабыз. Өсүмдүк майы менен тегиз кылып майлагандан кийин духовкага 2-3 минуттага салабыз. Кызыган ушундай калыпка 2 кашыктын жардамында жанагы пончиктерди камырын куйсаңыздар болот. Сырттарына агызып шалтак кылбайсыздар, болбосо күйүп кетет. 2 кашыктан саласыздар. Эгерде чоң помпок болсун десеңиздер, толтуруп салыңыздар. Мен өтө помпок болушун каалаган жокмун, ошон үчүн бир аз пөскө салдым. Эгерде сатыкка чыгарам десеңиздер, анда жарым деле салсаңыздар болот. Мына ушинтип калыптарга тегиз куюп алып, бышырып сатсаңыздар дагы болот. Кыздар, даам өтө сонун. Каналыма подписаться болгонду дагы унутпаңыздар. Эми буну 180-200 градуста 20 минуттадан 30-35 минуттага чейин биширип алабыз. Мынакей бышты. Эми акырындык менен калыбынан чыгарабыз. Жана майладык го кыздар, ошол себептен бул жабышып калган жок. Мына ушундай сонун болуп, тегиз болуп чыгат. Арасында анча-мынчасы жабышып калышы мүмкүн. Себеби ошол жерге май тийбей калгандыктан. Мына ушундай сонун пончиктерибизди муздаткандан кийин ушундай даяр кара майда темныйраак шоколаддар болот. Глазур десек дагы болот. Даам өтө сонун. Бунун башкача цветтери дагы, башкача даамдары дагы бар. Бирок бизге ушул кара шоколадный түрү аябай жагат. Даамы дагы жагымдуу беркилерге караганда. Азыр буну микроволновкада эритип алдым. Андан кийин өзүн кылганга болбойт. Өтө коюу болуп калат. Өсүмдүк майын бир аз куюп, аралаштырып, бир аз суюлтуп аласыздар. Кашык менен өйдөгө төрсөңүздөр билинет. Андан кийин пончикти малып көрөсүз. Пончикте сразу катып калыш керек. Мына ушинтип бетине жер жаңгак же болбосо дагы башка нерселерди сепсеңиздер болот. Кыздар, биздин пончигибиз дагы даяр болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.